Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде кайрадан эсимде телеберүүсү. Эсимденин бүгүнкү мейманы филология илимдеринин кандидаты, адабиятчы Гүлзада Станалиева. Гүлзада айым, саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин студияга кош келипсиз. Рахмат. Ушул биздин эсимде телеберүүсүнүн алкагында маал-маалы менен чагылдырып келе жаткан темалардын бири бул үркүн темасы. 1916 жылдагы кыргыз элинин башынан өткөн чоң апат. Ошол үркүн темасынын адабиятта чагылдырышы боюнча сиз бир нече жыл мурда эмгек чыгарган экенсиз, бир китеп чыгарган экенсиз. Ошо тууралуу сүйлөшөлү деп чакырдык. Биздин көрүүчүлөргө да кызык болуп туруш керек абдан. Анткени үркүн темасын соңку жылдары абдан эле ачык, бар тараптуу сөз кылып келе жатабыз, бирок бул толук изилдене элек темада, анан ошол адабиятчы катары ошол кайсыл жылдары кандай чагылдырылган, азырга чейин бул баягы актуалдуу бул үркүн темасы, адабияттагы үркүн темасы, ошол тууралуу айтып бересиз деп чакырып атабыз. Бул темага негизи эле кандайча кайрылып калдыңыз? Эмнеге ушул темага кызыгып калдыңыз? Мен ушу 2000 жылдары биздин Кыргыз Улуттук илимдер академиясында азыр Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту, ал кезде Манастануу жана көркөм өнөр борбору болчу. Ошол жерге аспирантуранын күндүзгү бөлүмүнө тапшырып өтүп, анан кийин жетекчим академик Абдылдажан Акматалиев менен иштешип калдым. Ошондо жетекчим ага ушул теманы, бир канча темалар бар болчу, анан ушул теманы сунуштап калды. Ушул теманы дагы анан мага ушул тема көңүлүмө туура келди. Себеби биз мектептен эле Касмалбай Элиновдун Ажарын окуганбыз, Мукай Элебаевдин Узак жолун окуганбыз. Андан бери келип Алып Токонбаевдин Жарланган жүрөк, Мезгил учат, таң алдында кийинки өзгөрүлгөн варианты, мурункусу Кандуу жылдар менен жазылган романдар жөнүндө маалыматым бар эле, дагы бул тема мага бир жагынан жакын келди. Экинчи тараптан чындыгында бул ошол 90 жылдардан бери, ошол 2000 жылдардагы адабияттагы мурда тыюу салынган же айтууга мүмкүн болбогон темаларга кызыгуу күч болчу да. Анан мен дагы ошол бул тема мурда кийин иштелген эмес, карап көрөйүнчү, чын эле бүгүнкү күндүн көзү менен караганда биздин акын жазуучулар бул тарыхый чындыкты, бул трагедиялуу тарыхый окуяны кандай чагылдырып бериптир деген суроого жооп издегим келди. Анан ушул теманы кандидаттык диссертациямдын темасы катары бекитип алып, анан иштей баштадым. Алгач баягы мен ойлогондой Ажар, Узак жол, жана айтып өткөн Жарланган жүрөк, мен эми кыргыз прозасында деп изилдедим. Поэзиянын башка бир изилдөөчү алып иштеп жүрдү. Мындай мага тааныш чыгармалар, бул чыгармалар жөнүндө жазбаган адабиятчылар өтө аз, илимий изилдөөлөр абдан көп. Мындай изилдөөгө жеңил эле болот деп ойлогом, бирок иш жүзүндө андай болгон жок. Анткени бул чыгармага, бул тарыхый окуяга биздин акын жазуучулар тынымсыз кайрылып келиптир да. Мындай караганда билинбейт экен, бирок адабиятта өзүнчө бир сала болуп, өзүнчө бир тематикалык тармак, багыт болуп иштелип калган тема экен. Ошондуктан абдан көп чыгармаларды карап чыгууга туура келди. Андан тышкары тарыхый булактарды карап, алар менен таанышууга туура келди. Эмне Кошбек Усенбаевдин 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүш деген китебин негизинен жетекчиликке алып, ошол китеп негизинде анан кийин архивдик материалдар чыккан топтон болуп, мына ошолордун негизинде тарыхый фактылар, тарыхый документтер, тарыхый окуя негизинен жазуучулар ошону канчалык деңгээлде көркөм чындыгын ачып бере алышты деген суроого жооп издедим да. Анан бул тема негизинен акындар чыгармачылыгы менен башталат. Эгерде биз хронологиялык жактан карай турган болсок, 16 жылдагы жанагы көтөрүлүш чыгып, анан кийин артынан үркүн болуп атпайбы? Эл үркүп Кытай жергесине качып атат жазалоочу отрядтардан. Мына ошол учурдан баштап бизде Ысак Шайбеков кайран эл, кайткан эл, азган эл, кайткан эл деген
3 циклдан турган ырлар циклын жаратканда бул чыгарма ошол 16-жылдагы окуяны мындай таасын чагылдырып берген, элдик кошок иретинде ырдалган өзгөчө 16-жылдагы чыгармалардын арасында өзгөчө орун ээлеген чыгарма. Биздин жанагы Алтоконбаевдин очерктеринде, өмүр баянынын эскерүүлөрүндө мындай деп жазылат да: мен Кытайдан келатып, ата энесинен, бир туугандарынан баарынан ажырайт. Өспүрүм бала өзү жетим калат. Анан ошол жерде Кыргызстанга, кыргыз жергесине кайтып келгенде бир карыя менен табышып калып, анан ошол карыяны ээрчип, кайырчылык менен күн өткөрүп калышат да. Ошондо ошол карыя мага Ысак Шайбековдун Кайран элин үйрөтүп койду дейт да. Аны мен муну жаттап үйрөнүп алдым дейт. Мен баягы ар бир үйгө барып сагалап, байкуштар баягы кайтып келгенден кийин акыбал өтө оор болгондо, ошондо алакан сунуп, Алла үчүн деп кайыр сурагандар негедир уялчумун дейт да. Ошондо мен ушул Кайран элди баягы үйлөрүнүн алдына барып, шатыратып эле баягы төгүп ирчүмүн дейт. Ырдай бергенде ошол үйдө ким болсо дагы мени куру кол кайтарбай, эмне тапса дагы, бир уч талканы болсо дагы алып чыгып беришчү дейт да. Демек, карабайсызбы, ушул фактынын өзү эле, ушул турмуштук фактынын өзү эле Кайран эл ошол учурдагы азган тозгон эл үчүн кандай мааниге ээ болгон, канчалык ал бир жагынан аларга психологиялык, моралдык жактан кандайдыр бир таяныч болгон, бир жагынан баягы муң зарын айтууга, ичтеги муң зарды айтып атпайбы, ар биринин муң зарын чыгарган бир чыгарма болгондо, аны укканда эч ким баягы кайдыгер угалчу эмес, уккан кишинин көзүнөн жаш сызылчу деп эскерилет. Тааныш, баштан өткөн баары. Ушул өздөрү күн кечирип жаткан ушул, демек, ырда. Анан демек бул 16-жылдагы окуя тууралуу биздин акын жазуучулар ошол окуянын изи менен эле бул окуяга кайрылып атат. Дароо эле бул кандайдыр бир атайын бир даярдык менен ушул муну жазсамбы, аны жазсамбы деген тандоо жок бул жерде. Бул турмуш өзү ошол нерсеге жазуучулар жазбай кое албай турган. Муну Мукай Элебаев да айтат: мен узак жолдо бул окуяларды, өзүм башыман өткөргөн окуяларды жазбай кое албайт элем дейт. Кайра ушул жерде, ушул чыгармада мен киргизбей калган нерсем көп дейт да. Дагы көп нерсе айта турган элем дейт. Бул балким советтик ошол бийликтин тушунда ошол 30-жылдары айта албай калган нерселер болгондур. Баягы таптык көз караштан караш керек болгон ал кезде. Кайсы бир деңгээлде ага дагы мындай ыңгайлашып жазышкан дегендей. Анан ошо төкмө акындарды Алдаш Молдо, жанагы Калык Акиев, бир топтору бул Жутакеев, Абылкасым Жутакеев, булар кайрылышкан. Андан кийин эле профессионал кыргыз жазма адабиятына келсек, мында алгачкы Карлыгач чыгармалар мына ушул 16-жылдагы окуяга кайрылып атышат да. Ал Касымалы Баялиновдун Ажар повести, анан Мукай Элебаевдин Кандуу жыл, Узак жол романы, анан Алтоконбаевдин Кандуу жылдар ыр менен жазылган романы да. Мына ушул 3 азыркы күнгө чейин кыргыз адабиятынын тарыхынан түшпөй келаткан биздин баягы төл башы классикалык чыгармаларыбыз ушул окуяга кайрылып атат. Бул дагы жөн тегин жерден эмес, анткени кече жакында эле өздөрү ушул аламатты көрүп, үй бүлөлөрүнөн ажырап, көрбөгөндү көрүп, Кытайга чейин барып кайра келип, анан ушул советтик бийлик орногондо билим алып, анан жазуучу катары тил чигип келген биздин алгачкы интеллигенциясынын баары ушул аламатты көргөн, өз көздөрү менен көргөн да. Анан колуна калем алып, жаңы адабиятты жаратууда булар эмнени жазабыз деген суроого биринчилерден болуп, өзүнүн башынан өткөргөн окуяны жазуу буларга оңой болгон, бир жагынан жеңил болгон. Экинчи жактан жүрөктө турган нерсе ушул болгон да. Ошондуктан мына ушул теманы жазып атат. Ажар повести дагы бул автобиографиялык. Мен ушул бул жерге бул нерсеге токтолуп кетишим керек. Демек, акындар чыгармачылыгында бул тема өзүнчө орун ээлейт, өзүнчө бир тематика. Андан кийин келип
совет мезгилинде профессионал жазма адабиятыбызда 20-40 жылдарга чейин, башкача айтканда советтик мезгилдин алгачкы жылдарынан улуу ата мекендик согушка чейин автобиографиялык негизде мүнөздө жазылганын көрсөк болот да. Ажардагы өзү башынан өткөргөн, өзү ошол ажарга окшогон кызды көрүп анан жазып атат. Мукайлебаевдики болсо бул автобиографиялык, таптаза автобиографиялык роман, өзүнүн үй бүлөсүнүн негизинде жазылат. Кандуу жылдар бул эми поэзияга кирип кетет чындыгында, анткени ыр менен жазылган роман болгондуктан. Ал эми жараланган жүрөк, мезгил учат деген Алып Токонбаевдин 2 повестинде дагы бул окуяга кайрылуу бар, кайсы бир деңгээлде кайрылган. Бул окуяларда дагы баягы Алып Токонбаев өзүнүн башынан өткөргөн окуялардын негизинде сюжеттик линияны түзөт да. Анан жанагы экинчи доор, бул жана биз айтып өтпөдүкпү, улуу ата мекендик согушка чейин. Улуу ата мекендик согуш учурунда бардык акын жазуучулардын калеми мекенди коргоого, сырттан басып келген душманга каршы багытталган, үндөп ушундай пропаганда ошондой болгон да. Ал эми ушул мезгилде гана жазылбаптыр. Бул тема ушул мезгилде гана акын жазуучуларыбыз болгон баягы чыгармачылык күчүн согуш темасына, фронт темасына, тылдагы адамдардын дух берүү үчүн ушундай иштешиптир да. Айрымдары согушка кетишкен дегендей. Анан 50-жылдары кайра бул тема колго алынат да. Болгондо дагы Токтомушевдин Какшалдан кат деген поэмасы жаралып атат. Мында Кытайга кетип, анан ушул Кытайда калып калган кыздын жазган каты иретинде берилип атат да. Ошол Кытайда калган аял затынын кандай күндө калды, азыр кандай күндө жашап атат. Бул ушул трагедия, бул ошол жакта калган кыргыздарга жашоосунда кандай өңүттө, кандай роль ойноду деген сыяктуу бир суроого жооп берип атат. Андан кийин келип Убукеев Чырдөбө деген романын жазып атат. Андан кийин келсек, бул темага дагы кайрылгандардын арасында Казат Акматов, андан бери 80-90 жылдар болуп кетет. Казат Акматов Мезгил деген романда кайрылып атат. Эрнест Турсунов, буга чейин Эрнест Турсуновду билесиз, поэзияда көчүрмөн иштеп келген бул чоң акын өзү. Андан кийин котормолору абдан мыкты бул кишинин. Анан негедир ушул 90-жылдары бул киши роман жанрына кайрылып, болгондо дагы ушул 16-жылдагы окуяга кайрылып атат дагы. Ата журт деген романын жазып атат да. Анан ушул 60-жылдардан 50-жылдардан 90-жылдарга чейинки мезгил аралыгын карасак, бул учурда тарыхый роман жазылган эмес Союз учурунда, Совет мезгилинде. Бирок жанагы мезгилди карасак, бул кайсы бир деңгээлде бул окуяны башка кырдан ачып берген. Биринчилерден болуп ушул чыгармада орус аскеринин, болгондо дагы орус жазалоочу аскеринин бир каарман кылып чыгармасына алып атат дагы. Ошонун көзү менен, ошонун тагдыры аркылуу бул окуяны башка ракурстан ачып бергенге аракет кылып атат да. Ал эми Ата журтта Эрнест Турсунов, Ата журтта биринчилерден болуп биз мисалы Узак жолдо же Ажарда эл башчыларын көрбөйбүз да. Эл жакшыларын көрбөйбүз, анда карапайым адамдардын турмушу, өспүрүм балдардын турмушу көзү менен көрүп атабыз. Мында биринчилерден болуп эл жакшыларынын, ошол көтөрүлүштү башында турган лидерлердин образын биринчи жолу көрөбүз. Чырдөбөдө да бул сыяктуу окуялар бар, бирок айрыкча ушул Ата журт романында биз ошол эл жакшыларынын кандай роль ойногон, алардын мындай личность катары, инсан катары, инсандык бейнесин ачып бергенин көрөбүз. Алардын көтөрүлүштүн башчылыгында, деги эле элдин үстүнөн бийлик жүргүзүүдөгү бийлик талаш, таасир талаштары, ал тургай сүйүүдө дагы атаандаштыктары, анан көтөрүлүштө дагы өздөрүнүн жеке амбицияларына кээде алдары күчтөрү жетпей, элдин биримдигинен да кээде жеке амбициялар дагы ошол жерде роль ойноп койгондугу тууралуу ушундай психологиялык курч кырдаалдарда
элдин башында турган баягы лидерлердин иш аракеттери менен, образдары менен, турмуш тагдырлары аркылуу бул окуяны ачып бергенге аракет кылып атат да. Анан кыйытып бир мындай бир кыйыткан бир ойду айтат. Ошол эл жакшыларынын бири-бири менен биримдиги жоктугу, бири өздөрүнүн жеке амбициясын басып, жалпы улуттук идеяга бириге албагандыгы да кайсы бир деңгээлде бул окуяда өзүнүн бир терс таасирин берип койгон дегендей дагы ой кыйтылып айтылат. Эми ал кезде болуштуктарга бөлүнүп, Орус империясынын тушунда, колониализмдин тушунда система таптакыр башка болуп кеткен да. Ошол болуштуктар боюнча алар ошол 16-жылдагы көтөрүлүштүн алдында да ошол боюнча жыйналыш куруп, ар кимдин өзүнүн эли бар. Бул башка чыгармаларда дагы ушул баягы урууга бөлүнгөндүгү, болуштуктарга бөлүнгөндүгү тууралуу окуялар көп чагылдырылат да. Анан албетте мына мезгилде дагы Казат Акматов мезгили, бул мезгил чыкканда 79-жылы чыгып атат бул чыгарма. Бул чыгарманын азабын автор аябай эле тарткан. Партиялык кесиптерге абдан курч сын айтып макала жазышкан. Ал макалаларда бул советтик идеологияга туура келбейт, интернационалдык мазмунда жазылган эмес деген сыяктуу бир сындар айтылган да. Бирок ага карабай бул роман окурмандардын колуна тийип, анан мындай негизгиси жана орус адамын Емельян Красин деген авторду каарманын алып чыгып атпайбы Казат Акматов. Бул жерде абдан мындай кызыктуу бир сюжет ойлоп тапканда автор. Казат Акматовдун Емельян Красини бул 16-жылы баягы орус аскери менен кыргыз жергесине келет дагы. 16-жылдагы көтөрүлүш чыкканда ошо көтөрүлүштү басууга түздөн түз катышкан баягы желдеттердин бири болот да, аскерлердин бири болот. Анан адам өлтүрүүгө катышат, баягы келин кыздарды зомбулук көрсөткөндөрдүн арасында болот. Анан акырында бул 16-жылдан кийин 17-жыл келип атпайбы? 17-жылда баягы революция болуп, советтик бийлик, ак падыша кулап, анын ордуна советтик бийлик орнотулуп атат. Анан ошондо Емельян Красин өзүнүн Россияга кайра кайтып барып, анан ал жерден актар анын энесин өлтүрүп, үй бүлөсүн жок кылып, аялы болсо башка бирөөгө турмушка чыгып кетип, айтор ушундай курч бир драматизм, бир конфликт, оор трагедиялуу учурга туш болот дагы. Анан кийин кайра мунун баардыгы тегин жерден эмес, мунун баардыгы менин ала тоодо жасаган кылмыштарымдын натыйжасы болсо керек дегендей бир ойду анан кайра советтик бийликтин тапшырмасы катары өзү суранып, анан асыл тукум аттарды, жылкыларды Кыргызстанга алып келүүнүн бир себеп кылып, анан кайра Кыргызстанга келип, ошо кыргыз жергесине келип, ушул өзүнүн баягы билип билбей жасаган кылмыштарынын актагысы келет да. Ошону элден кечирим сурагысы келет, ала тоодон кечирим сурагысы келет деп берилет да романда дагы. Бирок романдын эми негизги концепциясы ушундай: качандыр бир жасалган кылмыш, айрыкча адамдын каны, адамдын тагдырына балта чабуу оңойлук менен кечирилбейт. Анын баарынын өзүнүн жазасы болот дегендей бир нравалык, бир этикалык идеяны ушундай аспекттен бергиси келет да. Кечиресиз, ушул ойдон алыстай электе да, суроо бергим келет да. Ушул алгачкы 30-жылдардагы чыгармалардан баштап мына азыркы күндөргө чейинки ушул үркүн темасы чагылдырылган адабиятты изилдедиңиз да. Андан тышкары муну айттыңыз, айрым архивдик, документтик материалдарга да мындай көз чаптырдым дейсиз да. Сиз байкадыңыз, мындай бир тенденция болгон жокпу? Ошол совет мезгилинде мындай цензурага кабылып, балким катуу кесилип, оңдолгондур, ошондой бир балким ошондой жыйындардын, жазуучулар союзунун протоколдору болгондур, же чыкпай ошо бойдон архивде калып, же баягы алгачкы 1-2 басылым нускасы чыгып чыкпай калган.
чыкпай же катуу оңдолуп же катуу кыскарган чыгармалар болуп турбу ушул өркүн темасына эми арналган? албетте бул кандуу жылдар, Алы Токонбаевдин кандуу жылдары 36-жылы жазылат. Ал кайра оңдолуп түзүлүп отуруп, кийин бул чыгарма Алы Токонбаев болбосо ошол чыгармасын жазган учурда жакшы эле абройлуу, кадыр барктуу жазуучу болчу да, анын сөзү өтүмдүү болчу. Бирок ага карабай кандуу жылдар үчүн ал дагы запкы жеп атпайбы, ал дагы ал чыгармасын коргой албай калып атат. Ошол 30-жылдары жылдары бир аз жерден калган, репрессияга кабылып. Андай окуялар да болгон. Бирок бул кандуу жылдарды кайра оңдоп чыгып атпайбы? Түп тамыры менен оңдоп, ага интернационалдык дух берип, ага орус каармандарын кошуп, алар дерки достук болуп, анан аларга кайсы бир деңгээлде революционердик бир мүнөз ыйгарып дегендей. Бул сыяктуу чыгармалар анан кийин кандуу жылдарды таң алдында калган деп өзгөрткөндөн кийин ички мазмунун дагы, аты дагы таң алдында, революциянын алдында, оптимисттик бир маанай берген. Революциянын алдында деген советтик идеологияга ыңгайлаштырылып, ошого жооп бергидей кылып кайра оңдоп чыгып атпайбы? Анан кийин Токтогул атындагы сыйлыкты ушул чыгармасы үчүн алып атат. Ал жерде жанагы улуттук лидер Канат Хан сыяктуу каармандар алынып салынып атат. Мына ушул сыяктуу нерселер болгон. Ал тургай Кубанычбек Маликовдун Азаматтар деген романы, повести 36-жылы чыгып атат. Бул повести адабиятта көп деле сөзгө алынбайт. Бул повести Маликов аты эле айтып турбайбы, Азаматтар деп. Ошол көтөрүлүшкө катышкан баягы каармандарына эр азаматтар деп, анан аларга дагы кайсы бир деңгээлде революционердик мүнөз ыйгарат да. Анан тиги алар 16-жыл менен 17-жылды эл шаркак кылып көрсөткүсү келет да. Мындай фактылар бар албетте, бирок ошол эле Кубанычбек Маликов кийин 40-жылдары Балбай деген чыгармасын жазып, ал үчүн ал чыгармасы кайра окурмандардын баягы сатыктан алынып, анын тагдыры оор болгон да ушул чыгарманын. Кийин баягы эми жазуучулардын жеке чыгармачылык жолунда ар түрдүү ушундай кырдаал болгондо, алар кээде советтик бийликтин, советтик идеологиянын ыгына көнүп ошондой жазган учурлар да болгон. Кээде андан баш тартып, баягы көкүрөгүндөгү өздөрүнүн туура деп эсептеген чыркыраган чындыгын жазып берген учурлар болгон. Мына ушундай нерселер болгон албетте. Цензурага демек абдан эле кабылган экен бул тематикадагы чыгармалар. Албетте, ал тургай карап көрсөңүз, Ажар повестине деле, Узак жол романында деле баягы бай манаптарды класстык, таптык көз караштан карап, бир аз терс образдар катары, терс каармандар катары сүрөттөйт да. Мукай Элебаев деле, Мукай Элебаевдин Узак жол бул мыкты чыгармалардын бири. Биз мактана турган ошол кездеги, ошол деңгээл менен жазылган, эми ал кезде адабияттын жалпы деңгээлинен караганда ошондой да, бирок ушунчалык баягы Ажар деле ушундай эмоционалдык абал, андагы психологизмди жаратуу аракеттери, баягы турмуштук фактылардын кайсы учурларын алып көркөм чыгармага баарын эле Саймедиров айтып берген жок да. Аны тандоосу, кайсыл окуяларды кандай кылып айтып берсем көркөм чыгармага туура келет деген тандоолору, булардын баардыгы мындай төгөрөгү төп келген ошол өз мезгили үчүн абдан мыкты чыгармалар деп айтсак болот да. Бирок ошого карабай алардан деле азыркы күндүн көзү менен карасак, таптык көз караштан кароо, советтик идеологияга кайсы бир деңгээлде туура келтирип жазуу деген сыяктуу белгилери бар да. Анткени менен эки чыгармада тең 16-жылдын тарыхый чындыгы дагы, турмуштук чындыгы дагы мындай таасын көрүнөт да. Ошол Ажарда өзү Баялинов тетиги Кытайга барганда бир Сабитахун деген уйгурдун үйүндө, малканасында жашап калышат да. Өз өспүрүм бала анын отунун терип, отун жагып, күлүн чыгарып жүрүп, анан ошол жерде бир Борбугул деген көлдү кабышка өспүрүм кызын Сабитахунга берет да. Эми сатат деп коет, эми бул тырмакчанын ичинде аман калсын, менен калса өлүп калат деген таризде берет. Анан Сабитахун баягы кызды башка дагы бир
байга сатат дагы, малга кадимкидей андан ортодон пайда көрөт да. Ушул окуя Касымалы Баялиновдун ошол өспүрүм баланын жүрөгүндө терең таасир калтырган окшойт. Анан кийин бул ажарды жазып атат да. Чындап келсек, мындай карасак, Касымалы Баялиновдун кийинки чыгармаларында ушул ажардагыдай эмоция жок. Бул ушунчалык баягы жүрөктөн чыккан, жүрөгүнө өткөр. өтө терең таасир этип, өтө ичин ачыштырган бир окуя болсо керек да. Ал эми Узак жолду болсо, жана Мукай Элебаев эмеден башталып атпайбы, атасы өлүп атат. Узак жолдо 16-жылдагы окуянын башы, анан көтөрүлүш учуру, анан кийин үркүн, качкандар, анан Кытайдагы жашоо турмушу, анан кайра кайтып келгендеги учуру. Ушулар хронологиясы ушундай да. Бүтүндөй 16-жылдын окуясынын башынан аягына чейин чагылдырып атат. Мында атасы кап бөктөрүнүп, жумуш издеп, чийедей балдарына нан таап келгени кеткен, ошол үйдөн дайынсыз. Ал эми эне болсо ооруп жатат, үйүндө баары ооруйт, кыңкыстайт. Ал эми ошол учурда кээде мындай айтып калган учурлар бар да, ошол көтөрүлүш чыгарбай эле койсо эмне, аман калышмак, анан кийин өздөрү көтөрүлүп, анан кийин кыргынга учурайт да, Өкүнүч деген өкүнүч. Анан бир жагынан өздөрү күнөөлүү дегендей дагы ушундай пикирлер да айтылып калганын угам да. Мен бул окуя боюнча көп адамдар менен баарлашып калам да. Бирок эгерде сиз тарыхын окубай эле коюңуз, тарыхый баягы документтер менен тааныш болбосоңуз деле, Узак жолду эле окусаңыз, ал жерде мүмкүн эмес болуп калган да. Эл мөгдүрөп, жанагы атасы, энеси өлөт, бүт үй ооруйт. Андан кийин булардын үйүнө жана элебестеп атасы дагы өлөт. Элебестеп атасынын бир тууганы буларды багып алат. Бурмаке деген анын кемпири келип буларды карайт. Анан баардыгы жана жугуш доорулардын аябай күчөгөнү, тамак аштын абдан кымбаттаганы, элдин болсо баардыгы малай жүрүп кеттик дейт орус келгиндерине. Ошолорго малай болуп, оту менен кирип, гүлү менен чыгып, жеңем жанымжан болсо баш шаарындын 70 уюн сайыт дейт. 70 уюн сайыт, биз болсо үйдө ошол бизди көчүрүп алгандан кийин үйдө 14 жанбыз дейт. Элебестин бала чакасы, неберелери, анан биз болуп дейт. Анан баягы 70 уйду бул чөлкөмдө жанымжан жеңемдей иштерман аял жок дейт. 70 уйду сааган үчүн күнүнө майы алынган көк сүттү берет дейт да, майсыз сүттү берет. Биз ошону бир чака сүткө бир чака суу куябыз дагы, анан ошону айран кылып уютуп, анан эптеп ичебиз деп айтат да. Бунун баардыгы мындай ошол учурдагы элдин абалынан кайтып келгенден кийинкиси. Жок, бул көтөрүлүштүн алдындагы мүмкүн болбой калган эл, ансыз да кырылып жаткан. Анан экинчи жактан салык. Биринчи дүйнөлүк согушта Россиянын акыбалы оор болчу. Ал ошол өзүнүн караштуу колониясындагы элдердин жонунан шылып салык алып турган, акыркы байпагына чейин өткөрүп турган. Акыр жанагы эми үйүңөрдү тиги жака алып барып тиккиле дейт. Улук келет, улуктарга, улуктун желдеттерине, солдаттарына үй даярдашыбыз керек дейт. Биздин мындан башка үйүбүз жок дейт Бурмаке. Бир эле ушул үйүбүз болсо, бул дагы 40 жамач үй болсо, момунча жетим менен биз каяка барабыз десе, анын да улуктун иши эмне деп айтат да. Айтор ушундай өтө оор акыбалды биз ошол көтөрүлүштүн алдындагы эң мүмкүн болбой калган, ансыз дагы үй бүлө биринин аркасынан бири кырылып, бир жагынан жуттан, экинчи жактан жугуш доордон, салыктан, анан салык төлөбөй койгон үчүн же кандайдыр бир ушул бийликке, ошол жергиликтүү ошол учурдагы бийликке бир кайырша сүйлөп койгон үчүн булар катуу жазаланышкан. Булардын бала чакасына чейин өздөрү билип, жанагы тагдырлары ошо өздөрүнүн колунда эмес да. Кааласа ошол учурда баягы 16-жылдагы мобилизация боюнча буйрук чыга электе деле
жарлык чыгар электе деле жергиликтүү Урманбет деген жанагы Мукайлебаевдин агалары болот. Ошону эчтекеси жок, итке минген кембагал, ошону солдат кылып кармап беришиптир. Ага өкмөт 400 рубль берген экен, аны 200 рубльин тиги жакшылар кымырып алыптыр. Анан Урманбет чатак чыгарыптыр деген бир эпизоддор бар да. Андан тышкары жана ооруп баары тегиз ооруйт. Анан ошондо табып чакырса, табып болсо суу ичсин, сууга буларды суу менен гана айыктырса болот деп кетти. Ансыз деле суудан башка иче турган нерсебиз жок дейт да. Анан таяк кармап, кубатка киресиңер деп таяк карматып койду. Үйдү акырын баягы өспүрүм балдар бир 2-3 кадам басып айланабыз деп. Айтор бул ушул картина, ушул турмуштук жанагы эпизоддук окуялар 16-жылдагы көтөрүлүштүн алдында элдин таптакыр мүңкүрөп болбой калгандыгын сүрөттөйт да. Анан көтөрүлүш чыгып атат. Көтөрүлүш бул чыгармаларда мындай таасын сүрөттөлбөйт албетте. Анан бир жагынан таасын сүрөттөй да алышпайт болчу ал кезде. Мукайлебаев балким ошону мындай абайлап үстүртөн гана айтып өткөндүр. Баланча жерде имиш менен эле айтылып кетет да. Баланча жердегилер чыккан экен, ал жерде мындай болуптур, тигил жерде мындай болгон экен, мындай болуптур деп каңшар имиштер аябай көбөйдү деп гана айтылат. Анан булар баягы жазалоочу отрядтар келип элди кыра баштаптыр деген сөздү угуп, анан кийин булар дагы качууга мажбур болушат. Тиги ашуу дагы элдин кырылганын айрыкча ажарды аябай ушундуктутай берилет. Ошо тарыхый документтер менен эч айырмасы жок да, карап турсаңыз оп-окшош эле. Анан Кытайга барганда мен ошо узак жолдон бир факт, мындай кызыктуу көңүл кала турган нерсе бар да. Кытайда кыргыздар ошол жакта Орусиянын консулуна кат жазышат да. 200 кыргыз кол коет. Ошол жерде, ал жерге барганда булар өлгөндө ал жерде да кырылат да. Ал жерде да жергиликтүү ошол жердеги уйгурларга малай болуп көргүлүктүн баарын ошо көрүшөт. Ошол жерде өлсө өлүктү жашырганга жерди да сатып алгыла дейт. Жер да жок да. Өлүгүн жашыра албай калышат. Ушундай оор учурда анан алар консулга кайрылышат, бизге уруксат бергиле, биз кайра өзүбүздүн жерибизге кайтып кетели дегенде консулдан ырайым болбоптур. Ал болуп көрбөгөндөй бир момундай чыгымдардын баарын төлөйсүңөр, момча жер эгиндерди өрттөгөнсүңөр, момча мал кырылып кеткен, момундай үйлөр өрттөлгөн, ошолордун баардыгы момча сумма болот деп. Аны өздөрү арып азып жүргөн адамдар эл кантип төлөйт эле. Ошондо жазылган катты мен архив документтеринен таанышып калдым. Андан кийин узак жолдо Мукайлебаевдин чыгармасында дагы бул кат мага келди. Мукайлебаев өзү автобиографиялык чыгарма да. Мага беришти, мен окуп бер дешти, мен үнүмдү чыгарып окудум дейт да. Ошол окуганын, каттын мазмунун чыгармага киргизген. Ошол каттын мазмуну менен тарыхый документтердеги азыркы экөө окшош да. Мен анан таң калдым да, бул Мукайлебаев бул катты кийин көрүп архивтерден анан киргизгенби, же балким ушунчалык баягы эс тутумунда сакталып калып, анан кийин кайра окуп жаттап калып анан киргизгенби. Айтор бул дагы тарыхый чыгарма болбогону менен тарых ошол учурдагы тарыхый окуяны абдан таасын чагылдырган чыгарма катары узак жол биздин кыргыз адабиятында мындай өзгөчө орунда турат да. Мына айтып атпайсызбы сиз, алгачкы авторлор булардын чыгармалары автобиографиялык, башынан өткөн, жок дегенде күбө болгон. Негизинен күбө болуп башынан өткөн окуялардын негизинде жазылган да. Андан кийинки ошо авторлор 50-нчи, 60-нчы, 70-нчи жылдагы авторлор, алар кайсы документтерге, кайсы булактарга таянып жазган? Алар кандай баягы тияктан бияктан уккандарын мындай орусча айтат го, баягы собирательный образдар болгонбу, же чын эле алар архивтер укканын, эстегенин чогултуп жазганбы? Эми 60-нчы жылдардан бери жанагы мезгил Казат Акматовдун анан мезгилде кандайдыр бир документтерге таянып, бул эми албетте билет 16-жылдын окуясын. Бирок ал тарыхый чыгарма эмес.
бул ошол окуяга башка максат менен кайрылып атпайбы? Ошол орус аскеринин жасаган күнөөлөрүнүн негизинде буга жана айтып атпайбы, нравалык, этикалык, бир философиялык аспекттен карап, элге бир жагынан карасак Емельян Красин бул бир гана орус аскери эмес да, бул бир жагынан карасаң Орусиянын образ аркылуу дагы ошол конфликттин аркы тарабынын болуп атпайбы? чогултулган. Бир жагынан азыркы мындай карасакчы, мисалы ошондой кыргын болду, андан кийин совет бийлиги болду, кайра келип совет бийлиги башка бир жакшы жашоону, тынч жашоону мүмкүн ушунча тергеп көрсөткөн экен да, тергеп көрсөткөндөй дагы бир мындай талдасак болот да. Эми албетте кээде жазуучу атайын жасайт, кээде ушундай символикалык мааниге ээ болуп калышы мүмкүн. Ушундай ата журтта болсо албетте ал тарыхый айрым документтер менен таанышса керек, изилдесе керек. Бирок анткени Эрнест Турсунов андан кийин да бир топ тарыхый чыгармаларды жазды да. Кыдыр Аке жөнүндө жазды, башка чыгармаларын жазды. Менимче ушул тарыхый чыгарма жазуу өзүнүн бир мүдөөсү болгон окшойт да. Анан ата журт бирок тарыхый чыгарма эмес, тарыхый окуя жөнүндө жазылган роман да. Андан кийин биз эгемендик мезгилин айта элекпиз. Эгемендик мезгили 90 жылдардан бери. Эгемендик мезгилинде тарыхый чыгармалар аябай жазылды. Деги эле эгемендик мезгилинде бир 45 тарыхый роман жазылыптыр да. 25 тарыхый темадагы роман жазылыптыр. Экөө биригип ошондо 70 роман болобу? 70 роман болот. 45-70 Ушунча тарыхка кызыгуу. Бул эми мыйзам ченемдүү иш, анткени Союз учурунда тыюу салынган темалардын баардыгына араң турган нерсе да. Ал дароо баягы тарыхчылар ачып жаза башташты. Анан жазуучулар, акындар дагы ыр түрүндө жаза баштады. Биздин жазуучулар роман, анан көбүнчө роман жазылды. Өтө көп роман жазылды. Аңгеме жанрына караганда, повесть жанрына караганда ушул тарыхый очерк, тарыхый романдар абдан көп жазылыптыр да. Ошонун ичинде 16-жылга кайрылган чыгармалар да болду. Мисалы Калканбай Ашымбаев аксакал жазуучубуз Азат көчү деген романын жазды. Бул киши эми совет мезгилиндеги иштеген, ошол мезгилди абдан жакшы билген, кайсы бир деңгээлде ошол мезгилдин идеологиясы бекем терең сиңген жазуучуларыбыздын бири да. Бул киши эсер партиясы, кайсы бир деңгээлде эсер партиясынын ушул 16-жылдагы окуяга күнөөсү бар деген таризден ачып бериптир да. Эми ал тарыхчылар бул нерсени дагы жакшыраак билет, изилдеп. Бирок менимче мындай бир партияга, бул окуяга бир партияны жоопкер кылуу дагы болбойт деп ойлойм да. Анткени өтө субъективдүү болуп калат экен. Бул деген абдан керек болсо геосаясий мааниси бар. Дүйнөнү бөлүштүрүү саясаты, бир жагынан биринчи дүйнөлүк согуш болуп жаткан учурда болуп жаткан окуя. Бул жерде колониалдык баскынчылык саясаттын запкысын көрүп жаткан эл. Мына ушул сыяктуу жана эгерде мобилизацияга жарлык, падышанын жарлыгы чыкпаганда акыбал башкача болмок. Айтор мунун бул окуя өтө татаал, масштабы абдан кеңири, абдан чоң да. Анан ушундай дагы көркөм чечмелүүлөр болду. Андан кийин Арслан Койчиевдин Месмелдирик деген роман, Беделдеги каргыш деген эки аталышы бар. Бул чыгармада дагы Арслан Койчиев өзү тарыхчы, тарыхты абдан жакшы билген автор да. Анан бул киши 16-жылдагы окуя менен 37-жылдагы окуяны эриш арка караганга аракет кылган. 16-жылдагы Мукай Камбаров деген мунун каарманы бөспүрүм бала болот, Кудаян деген бир уруу болот, чакан. Ошол уруунун өкүлү болот дагы. Анан ошол булар жана 16-жылдагы көтөрүлүш чыкканда, көтөрүлүштүн алдындагы жыйынды көрөбүз. Анан ошол жыйында ар бир уруу өзүнүн туусун көтөрүп, өзүнүн урааны менен барат да. Эми согуш болгон жерде ураан болот, анысы болбойт, туу болот өзүнүн. Ошондо кичинекей уруу Кудаян уруусунан баргандар кайсыл
ураанды айтып чыгабыз, кайсыл тууну көтөрөбүз деген сыяктуу маселелер болот да. Бул жерден да элдин бирдиктүү баягы Орусиянын чачырамдуу саясат жасап турганда алар бөлүп жаруу, алар баардыгы биригип тиги падышачылыкка баш ийип атат, өз алдынча эмес. Ушунун баардыгы 16 жылдагы окуяга өзүнүн таасирин тийгизип атат. Элдин мындай биригүүсү, бир эл, бир кандай десем, бир биримдик, бир башчы, бир улуттук лидер болуу кыйын болгон да. Ар бир уруунун башчысы амбициясын бербейт, ушул сыяктуу нерселер болгон да. Анан ушул 16 жылдагы окуяда ошол Кудаян уруусунан дагы эч ким калбайт. Бир гана ушул Мукай Камбаров деген жанагы өспүрүм бала карманы калат дагы. Анан жана беделдеги каргыш деп аталган себеби жана кемпир чоң энеси ушул беделде жалгыз калып, кемпир чалдар, наристелер ашууда калып эле таштап эле кеткенге аргасыз болушкан да. Анан ушул жерде падышаны, ак падышаны каргайт да, сенин да тукумуң курут болсун деп. Анан биздин тукумдан бирөө жарым калса экен деп, ушундай мунун дагы мындай символикалык мааниси бар. Ал жерде анан Мукай Камбаров чын эле аман калат, чын эле кемпир айткандай Николай экинчинин үй бүлөсү менен кырылат, атылат. Анан келип Мукай Камбаров ошол 30-жылдары ушул үркүндө бүтүндөй өзүнүн уруусу кырылып кеткен окуяны жаза коем деп анан репрессияга кабылып атат да. Чыгарма ошодон башталат, жаңы болсо. Чыгарма ушундан башталат. Демек, баягы чоң эненин, кыргыз кемпиринин биздин уруудан бирөө тирүү калса экен, тукум курут болбосо экен деген тилеги 37-жылы кайра ушул тилегине ташкап, мына Мукай Камбаров атууга кеткен менен чыгарманы бүтүрүп атат да автор. Бул абдан мындай кызыктуу сюжет, кызыктуу ой жүгүртүү, көркөм чечмелөө десек болот да. Анткени бул жерде Орус империясынын, падышачылык Орусия менен советтик Орусиянын саясатындагы бир мындай параллель салыштыруу бар десек болот да. Биринин саясатын экинчиси эле уулап кеткендей болуп атат да. Жана эки башка системада тең, эки башка саясий мамиледе, режимде баары бир бизде көп эле мындай трагедиялуу учурлар болгондугун, анын бүтүндөй бир уруу, бүтүндөй бир интеллигенция, кыргыздын баш көтөргөн каймактарынын жок болуп кеткендиги тууралуу ойду кыйтып айтат. Мындан тышкары Канатхан жөнүндө Жумакадыр Эгембердиевдин дагы тарыхый биографиялык романы жарык көрдү. Биринчилерден болуп ошол 16-жылдагы көтөрүлүшкө башчы болгон хандын образын ушул чыгармадан көрөбүз. Канат хандын бул өзү. Канат Абуке уулу деген бир кадимки. Ооба. Бул кадимкидей ал жерде биз башка чыгармалардан көтөрүлүштүн жүрүшүн, уюшкандыгын, кандай уюшкан, кандай салгылаш болгон, кандай сүйлөшүүлөр болгон, анан кантип жеңилишкен деген суроолор ачык калган да. Ага башка жазуучулар көп мындай тереңден мамиле кылышкан эмес. Биринчи ушул Канатханда баягы жөн эле чартараптан эле көрөк бешилеген эмгек шаймандарын көтөрүп чыга келбептир, адимкидей сүйлөшүүлөр болуптур, уюшкандыктар болуптур деген бир ушундай нерсени айткысы келет да. Анан акылдашкан, анан ошентип анан мындай кылабыз, андай кылабыз деп кадимкидей согуштук бир тактикалар иштелип чыккан аракеттер болгон. Анан баары бир баягы эбегейсиз чоң күч менен алар таймаша албайт эле да, жеңилүүгө учурап анан Кытайга кетип мындай ушундай оор кырдаал болгондугун жазат да. Могу үркүндүн 16-жылдагы көтөрүлүштүн 100-жылдыгына карата 2016-жылга карата абдан көп чыгармалар жазылды. Анын ичинде мага өзгөчө бир көңүлүмдү бурган
Жолдубаевдин Ак току деген бир повести болду. Бул авторду мен мурда кийин окуп аптырмын. Ушул повестти ал өзүнүн бир чоң энелери жөнүндө жазыптыр. Ак току деген бул орус кызы экен, кыргыз жигитке турмушка чыккан. Аты Тамара экен, анан Томка деп, анан кыргыз жигитке турмушка чыкканда аны Томка деп айта албай Ак току аппак кыз болгон экен да, анан Ак току деп коюшкан экен дагы. Ошол баягы эмеде жазалоочу отрядтар могу Панфилов районунда болгон окуя экен бул. Чүйдө келгенде ушул Ак току баласын көтөрүп алып, анан жазалоочу отрядтардын алдынан чыгып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анан бул менин кайын журтум, бул менин журтум, үй бүлөм, буларга тийбегиле, булар көтөрүлүшкө эч кандай тиешеси жок деп бүтүндөй элди, бир айыл элди аман сактап калган экен да. Анан ошол ооздон оозго айтылып, мына ошол неберелери ушул чыгарманы жазып атат да. Мындай фактылар албетте болот. Албетте бүтүндөй бир эл баардыгы эле ушундай жырткыч болуп кетпейт, арасында ушундай фактылар болот. Анан ошол турмуштук фактылар аябай көп да. Биз билген бар, билбеген бар. Ошонун баардыгы менимче дагы кийин келечекте мындан дагы бир башка турмуштук фактылар чыгып, ошолордун негизинде дагы далай чыгармалар жазылса керек. Эми албетте жанагы үркүндү көргөндөр, үркүндү кийинки бала чакасына айтып бергендер улам азайып баратат. Үркүн окуясынан улам узап баратабыз. Улам узаган сайын көп нерселер унутулуп калышы мүмкүн, айтылбай калышы мүмкүн. Бирок баягы өзүнүн ата бабасы, чоң ата чоң энелери айтып берген айрым окуялар ушинтип бир чыгарма болуп жаралып кала берет экен да. Мына Ак току ошонун бир мисалы. Сизге Гүлзада чоң рахмат. Тилекке каршы убактыбыз чектелүү биздики. Бирок абдан маңыздуу аяк куруп бердиңиз. Сизге рахмат. Анткени биз 16-жыл жөнүндө мына эркиндик болгондон бери көп сөз кылабыз, бирок ушул чыгармаларды окусак, ушул чыгармаларды кайта бир жолу кайталап окуп, жаңыларын окусак, чынында эле биз унутулуп бараткан нерселерди кайтадан эске сала турган абдан мындай пайдалуу чыгармалар деп эсептейм да. Анткени баарыбыз эле угуп жүрөбүз, бирок окугандар аз. Сизге ишиңизге ийгилик, Гүлзат. Рахмат. Эмгегиңизге рахмат сизге. Урматтуу НТСтин көрүүчүлөрү, эфирде эсимденин кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар. Ah